Wir haben viele Programme, weil ich bin Geologist. Wir brauchen sehr viele Programme. In Zukunft brauchen wir an solchen Programmen. Everybody knows that it's 21st, 21st century, and also we are geologists, and this class is important thing in university. This university because of we are geologists and we are working with maps, and also there have we some programs, important programs that with that we can create a new maps to work with that. And I think that it's the best way to teaching and to knowing new informations about these programs and to creating a new maps. Мен Маматулу Турдукул, Кибернетика жана маалымат технологиялык факультетинин 2-чи курсунун ИВТ-1 18 сайпасынын студентимин. Мен бул жерде окуганыма эч өкүнбөйм. Бул жерде билим берүү деңгээли абдан жогору, мугалимдердин жана biz özümüzden mugallimlerden kачество жакшы ала алабыз. Жана бул жерде заманбап акыркы жабдуулар менен камсыздалган. Бул ар бир компьютерде компьютерлер менен жана программалуу менен биз таанышабыз. Мен Фарида, ОшТУ технологиялык университетинин Кибернетика жана маалыматтар технологиялык факультетинде Пафтас кафедрасында билим алып келемин. Биздин кафедрада окуу үчүн толук кандуу шарттар түзүлгөн, акыркы үлгүдөгү компьютерлер менен жана интернет менен туташтырылган. Бул кесипте биз программаларды үйрөнүп жана программаларды, сайттарды түзүүнү үйрөнөбүз. Corel Draw, C++, C# жана башка программаларды үйрөнө алабыз. Биз бул кесип менен каалаган жерге ишке кирсек болот. Азыркы учурдун заман талабына ылайык болгон кесип деп айта аламын. Бул лабораториянын аталышы робототехника деп аталат. Кибернетика жана маалымат технологияларын факультетинин деканы Шайырбек Мырзабек агайыбыздын демилгеси менен ошол лаборатория ачылды. Бул лабораторияда ошо программирование жана робототехникага кызыккан студент балдарыбыз ушул лабораторияга келип, ошогон датчиктердин жардамында, запчастьтардын жардамында ушундай кадимкидей роботторду чогултса болот. Мисалы үчүн мына пластиковый контейнерлерде көптөгөн датчиктер бар. Датчик приближения деген бар, датчик освещения деген бар. Жана көптөгөн датчиктер бар. Мына көрүп атканыңыздар мына контейнерлерде, пластиковый контейнерлерде өтө көптөгөн керектүү нерсе, элементтер бар, запчасть датчиктер бар. Мисалы үчүн бул роботтун аталышы бионическая рука деп аталат. Робот кадимкидей джойстиктин жардамында башкарылат.